Алмазбек Акунжанович, Ноқат районунда Кулатов айыл өкмөтү бар. Кулуштан деген айылы Кызылкая шаарынын жарым суусу ушул айылдан кетет да. Кызылкая шаарыначы. Кызылкая шаарынын Горбода каналынын начальниги ошол Кулуштан айылынын суусун жанагы Аристен бөлүнгөн экен бир каражат. Трубаларын алмаштырам деп казып, орто жолдо азыр жанагы Ноқат районунун Кулуштан айылында вообще суу жок, өздөрү суунун башында. Кызылкая шаарына сууну 50%-nin көбүн ошол Кулуштан айылынан барат. А бирок эл өздөрү суусуз отурат. Суусуз отургандан мына 2022-жылдын декабрь айынан бери таза суусу жок. Буга ким жооп берет? Это халатность руководителдеринчи. Буга башкы прокуратура, ошол региондун прокуратурасы иш козгош керек. Туурабы же туура эмеспи? Ким жооп берет? Бул боюнча кат менен толугураак маалыматты берейин. Сиз бул боюнча кылмыш иши козголуш керекпи же козголбош керекпи? Жетекчинин халатынын айынан жалпы эл суусуз калса, таза суусуз. Муну комиссионна иликтеп туруп анан жооп берейинизби? Толук маалымат берейин. Андан кийинки маселе. Эми өзүбүз жана бир орустарда бир макал бар жана сапожник без сапога деп. Суунун башында болуп туруп, элүү суусуз отурган бул уят нерсе. Же агын сууң, эгинге сууң жетпесе, же иче турган сууң жетпесе. Мисалы, эми туура борбор деле Бишкек шаары жана көп балалуу энедей. Бир балаң бала бакчага барам деп, бир жагы бузулса, бир жагы мектепке барам деп, ал жагы жанакындай болот. Арча бешикте мисалы, жана азыр коллегаларым айтып кетпедиби? Күнүнө 4 сааттан, 3 сааттан суу берип атыптырсыздар. Анын дагы биринчи агызганда 2 сааты жана ылайыкка капкара суу агат экен. Элдердин, жашоочулардын жана ванналары, тиги булары, апапакай ванналар капкара болуп, жана суу тунурганга чейин күтөт экен да. Эми суу тунурган кезде сууну өчүрүп коет экенсиздер. 21-кылымда Бишкек шаарында ошол жерде жанагы чака менен суу ташып ичип атканы бул жетекчилердин мындай уятсыздыгы деп эсептейм мен. Суунун башында болуп туруп, водозаборлорду бүт баарын убагында текшерип, мурда эмне үчүн мындай болгон эмес? Мына жаныңарда карагыла. Чуу дарыясы, кайсы дарыя, могул Казакстанга эбегейсиз чоң суу өтүп кетип атат. Ошто Акбура 100 метр жерде Акбура агып атат, жанда 100 метр жерде элде суу жок. Бул эмне деген нерсе? Значит, иштей албай атасыңар. Иштей албай атасыңар. Чоңдорго, депутаттарга жакшы сөздү айтып, ынандырып, упчу эмизгенди үйрөнгөнсүңөр. Суунун башында туруп, сууң жок. Бул эмне деген нерсе? Бул суу өмүрдүн булагы.